Жакшы кал, Стамбул. Кутулдуң менден. Мени сүйө албай койдуң го. Кубаладың мени акыры келип. Көрдүңбү? Каалаганыңдай болду. Кетип баратам. Кетип баратам. Алло. Эмне кылмак элем? Акыркы топту киргиздим. Сыйлыгымды күтүп атам. Жаңы жашоомдун барагын даярдап атам. Мындан өткөн бакыт барбы? Кандайча? Эмне дегениң ал? Түшкөн жок. Кандайча түшкөн жок? Дарыны берген эмес белең? Кудай ургур десе. Кандайсыз? Тынччылыкпы? Эмне жалгыз отурасыз? Бирдеме болдубу? Корхан келди. Сени издеп жүрүптүр. Корхан мени эмнеге издейт экен? Эртең менен таксин экөөңөр сүйлөшүпсүңөр го Бülent. Таксин Суханга барыптыр. Атасы менен кыз урушуп кеттир. Анан Сухан тойдо ээси ооп жыгылганда Жесур аргасыз билиптир эмне болгонун. Ал да ачуусу менен келип таксинге бүт баарын айтыптыр. Доктурдун айтпагыла деген нерселерин баарын бирден терип айтып бериптир. Чын элеби? Жаман болуптур. Ооба, ошондой. Ошондон бери дайыны жок таксиндин. Бүт жерде ошону издеп жүрүшөт. Корхан да ошол себептен келиптир, балким сени бир нерсе билеби деп. Отко майды сен чачпадың беле? Апа, эмне деп атасыз кеч киргенде, Кудай жалгагыр. Жесур ачуудан жасаган боткону мен тазалашым керекпи? Сен эмнеге таксинге Жесурдун ким экенин айткың келди? Болгондо да той күнү. Апа, адамдын кызы турмушка чыгып атат. Кимге турмушка чыгып атканын билүүгө акысы жокпу? Балам, биз таксинде айтып жатабыз. Жөнөкөй бир атан эмес. Кудай жалгагыр. Сен мойнуңа алчы деги. Сенин бүт дартың тиги тойду бузуп, 2 жаштын бактысына тоскоол болуу, туурабы? Сени куттуктайм уулум. Ар дайым мени нес кылып капа кылганда аябай жакшы үйрөндүң. Азаматсың. Бир нерсе мага аябай кызык болуп атат. Сага жакпаган тойго сен эмнеге барасың? Сен ал жерде эмне ишиң бар, Bülent? Жинди кылат бул кишине. Cesur. Cesur. Айтым коюңузчу апа, эмне кыла алем? Биз жооп бермек белек. Бул адам мындайга 1000 жолу татыктуу. Мен ага сарсана болгон жокмун. Сухан менен Корхан үчүн жаман болуп атам. Аталары да акыры. Бирдеме болсо ошолорго эле жаман болот. Туура айтасыз. Şirin, Eceke. Эмне oldu? Ай, Сухан, жаным, эмне туруп алдың? Сен жатышың керек. Мага дароо айткыла. Атама эмне oldu? Расмий изилдөөгө алуу азыр эрте. Бирок таксин колдон абалы белгилүү. Табуу үчүн колубуздан келген жасайбыз, камсанала. Тиги Рызадан кабар барбы? Тилекке каршы. Азырынча колго түшө элек.
Анткени Корхан айтып аткан, балким ошол Корлудааны бирдеме кылдыбы деп. Болушу мүмкүн эмес, Жесур. Таң калыштуу. Бирок Корулда Рызанын жалгыз коргоочусу. Албетте аялдын өлгөнүн уга элек болсо. Тиги неме? Туран деген. Акмак. Ал тууралуу эмне дей аласыз? Ук мени. Рызанын качуусуна жардам бергениң үчүн сен кандай жагдай болсо да түрмөгө отурасың. Эгер баарын билип, чогуу иш кылып, аны бизге айтып бербей турган болсоң, жок дегенде жазаңды жеңилдетип беребиз. Рызанын мындан ары иши болбойт. Кармалуусуна аз калды. Ошол себептен мен сенин ордуңда болгонумда керт башымда ойломокмун. Кармалса, Дароо кабар берем, Камсанова. Кер. Тергөөчүм, Рыза Чырпыжынын адамы Туран Фичекчи. Баарын айтып берем деди. Кечирим сурайм, конооңуз бар экен. Жок, маселе жок. Чоочун киши эмес. Жашаган жери тууралуу маалымат бердиби? Рыза бүгүн түнү чет өлкөгө качат экен. Кеме менен дейт, бирок убактысын билбейт экен. Сен тез арада барына кабар бер, жарайбы? Жарайт. Жесур, сен дароо үйүңө бар. Менден сүйүнүч кабарды күт. Бул жолкусунда качырбайбыз, Камсанова. буйруса ишиңизге ийгилик. Каякта тиги? Сухан айым? Каякта, үйдөбү? Не болду Сухан? Мени издеп жүрөсүңбү? Ооба, сени издеп жүрөм, ооба. Чынында сени менен тойдон мурун сүйлөшүшүм керек болчу. Сенин кандай акың бар? Атама бүт баарын айтып бергидей. Кантип? Эмнеге? Кандай акың бар? Кылгандарыңа бактылуусуңбу? Атам нес болчу? Дайыны жоголду. Сенин оюңча мен айымданбы? Кимдин айынан анан? Атаңды булап алга мен алып келдимби? Анткени эртең менен көргөнүмдө сопсо болчу. Ал гана эмес, сени менен уруша турган ал бар болчу. Анан эмне болду Сухан? Сүйүктүү күйөөң сага айткан жокпу? Эмне айтышы керек эле Жесур мага? Ал сенин жалгыз Жесуруң. Ачуусун алдырып бүт баарын Таксимбейге айтып бериптир. Укканга, билгенге болбой турган нерселерди. Анан да доктуруңдун эч качан жаман окуяларды айтпагыла деген бүт нерсени. Бирок туура айтасың. Менин да бир өз күнөөм бар. Бирок Жесурдукундай эмес. Ошол себептен ачууңду чыгаргың келсе, анда менден эмес. Макул Жесур, макул. Макул, кабар күтөм анда сенден. Макул. Эмне болуптур, кабар барбы? Жок Жакиде, жок, атам жоголду, өлдүбү, жатып калдыбы бир жерде билбей жатабыз. Башка эч кандай кабар жок. Жакшы, макул жаным, эмнеге бакырып атасың? Суроо бердим го жөн эле. Полицияга кабарладыңарбы? Бериптир. Көрөбүз го, күтүп туралы. Жаным. Камсанова. Таксин атага эч нерсе болбойт, билесиң го? Süхан каякта?
тиги Bülent Bey'din үйүнө кетти ага. Кемал алып кетти. Эмне? Эмне иши бар Сухандын Бülent'ин үйүндө? Тигине угуп калды, аябай жини келди. Барам деп болбой койду, биз да токтото албай койдук. Эмнени укту эле? Таксим Бейдин жоголгонун. Эмнеге мага айткан жоксуңар анда? Ширин, эжеке, бизге уруксат берсеңер. Албетте. Эмнеге бардың ал акмактын үйүнө Сухан? Ошону айнан деп ойлоп алыптырмын. Жесур. Бülent мага айтты. Сен атама айтпай турган нерселерди айтыптырсың. Анан атам нес болуптур? Калп айтат, туурабы? Сен мындай нерсе кылбайсың, ошондойбу? Ал калп айтат. Туура. Айттым себеби ал акмактын айынан балабыздан ажырамакпыз. Ачуудан көзүм көрбөй калды, жинди болдум. Ачууданбы? Жесур. Башыбызга келген баленин баары сен ачууңдун айынан байкап атасыңбы? Жесур. Кандай болгон күндө да ал менин атам. Түшүнүп атасыңбы? Ага ачуум келсе да, аны жек көрсөм да, ал менин атам. Оорул экенин билесиң. Туура айтасың. Антпешим керек болчу, кечирим сурайм. Кечирим сураба. Жесур, атамды тап. Башта бир бале келбесин. Атамды тап, Жесур. Атамды тап. Макул, сөз берем. Атаңды таап келем. Сөз берем. Чоң рахмат. Алло, тергөөчү. Рыза отурган кемени таптык, бирок жолго чыкканына 1 саат болуптур. Деңиз полициясына кабар берилди. Ооба. Күтүп атабыз.
Taksim Bey'дин физикалык абалы жакшы. Бирок көргөнүңүздөй эле нерв системасы жабыркаган. Аны кандай түшүнсө болот? Оорулуунун өткөндөн катуу жаракат алуусу эсин жоготуп койгон үчүн же болбосо кээ бир окуяларды эстеген үчүн ушул абалда. Ошол окуялар оорулууну не абалга алып келди? Олуттуу нерсеби? Эс тутуму дагы да жабыркашы мүмкүнбү? Таксим Бей мен ойлогондон да жакшы абалда. Мындай учурларда эсин жоготкон оорулууларда мындай нерселер көп кездешет. Коркунучтуу эч нерсе жок дейсизби? Азырынча жок. Бирок тез арада психиатрдын кеңешин алышы керек. Ушул жол менен эс тутуму акырындап отуруп өз ордуна келе баштайт. Психиатр кесиптешимди сунуш кылам сиздерге. Оорулуу өзүн жоготуп кайра ушул абалга келбеш үчүн дарылануусу үзгүлтүккө учурабашы керек. Макул, чоң рахмат, доктор Бей. Айыгып кетсин, жакшы калыңыздар. Дагы канчага чейин мени коркутуп таарынасың? Эмнеге таарынмак элем, апа? Сизге таарынганым жок менин. Тынбай мени жемелеп атпайсызбы? Айрыкча ар дайым сиздин көңүлүңүздү оорутканым үчүн капамын. Чын айтам. Бирок мен ушундаймын. Сиз да мени ушундай кабыл алыңыз. Сиздин уулуңуз ушундай. Макул. Макул, токтотолучу. Кече бир аз ачууландым, бирок унуттум. Макулбу? Сенин максатың эмне экенин түшүнсөм гана билендим.
Үйлөнүп аткандарына чыдаган жокмун. Бактылуу болуп аткандарына эч чыдап айтполчумун, туура. Каалаганым бактысыз болушсун. Алар да мен сыяктуу кыйналышсын дедим. Тойго эмне себептен барганымды сурап атпайсызбы? Айтам, бирок менин жообум сизге жакпай калышы мүмкүн. Ойлондум мен. Таксим Бей ошол жака барат. Элдин алдында тополоң салат, кыйкырат, бакырат. Ушуну көргүм келди. Жесурдун ошондого кебетесин көргүм келди. Бülent'im, макул. Мен сени түшүнөм. Сага кыйын болгонун кабыл алдым. Бирок чын айтсам, сенин бул абалың жакшы эмес. Бülent, мен билем, тиги шайлоо менен алек болуп атып, сага да көңүл бура албай калдым, балам. Сени карабай калдым. Балким доктурга барып келсекпи? Кандайча доктурга? Эмне деп атасыз? Эмне деп атканыңызды өзүңүз түшүнүп атасызбы? Жин болуп калдымбы мен эмне? Жок, ант ойлогон жокмун, балапаным. Тез-тез ачууланып атсаң анан мен сенин келечегиң үчүн эле. Апа, болдучу Кудай, жалгагыр, жетишет. Эмне болгон келечек? Кайсы келечек жөнүндө? Бülent'им, уксаң, дал ушул жөнүндө айтып жатам. Аябай ачууланып атасың. Суранам, жалынам, доктурга баралы. Bülent'им, суранам. Апа, мен сизге акыркы жолу айтып атам, доктурга барбайм мен. Азырынча мен ордунда, түшүндүктүбү? Эгер сиз мени ушинтип басынта берсеңиз, мына ошондо доктурга барууга аргасыз болом. Мени кыйнап жинди кылгыңар бар тура. Эми эмне кылам ай? Болду эми анчалык кайгыра бербегиле. 1-2 күн эс алса өзүнө келип калат. Чынында бир жагынан караганда коркуп турган нерсе жок экен. Психиатрдан текшөрүүдөн өтөт таксин курулда. Көрөсүңөр го мурункусунан да оңолуп кетет. Суханым, кандай болуп калдың, жакшысыңбы? Жакшымын Жакиде, жакшы болуп калдым, рахмат. Айыгып кетиңиз, Сухан айым. Рахмат. Кана анда силер баргыла, мен атамды өзүм карайм. Өзүңдү колго ал, эмне болуп атасың? Эмне болуп аттырмын? Билбейм, кечээден бери кызыктай болуп атасың. Бирок сени да түшүнсө болот. Тикенектин үстүндө турасың, туурабы? Бирок мен сенчелик жаман боло албайт экен, билесиңби, Жакиде? Ошондуктан тынчтан. Сен менин баламды уурдап кеттиң. Бирок мен сенин балаңа тийбейм. Кайдагы болбогон сөздөрдү сүйлөп, ачуума тийбе. Мага дагы деле ачууланып жатасыңбы? Ачууланып аткам. Бирок таркап кетти, атам табылды. Сени капаланткым келген эмес. Билем. Сен ордунда болсоң, балким мен да. Мейли, баарын унуталычы. Мен мындан ары жагымсыз нерселер жөнүндө сүйлөшкүм келбей жатат. Жакшы окуялар болсо экен деп тилейм. Болот. Сага сөз берем. Мен силерди күтүп аткам. Тынччылыкпы, тергөөчү бей? Дагы бир нерсе болдубу? Жок. Силерге жакшы кабарым бар.
Рыза өлдү. Кара деңизде чөгүп кеткен жүк ташуучу кемеде бараткан 54 кишинин 36сы Түркия жарандары экендиги аныкталды. Кеме моторунан чыккан өрттөн улам чөгүп кеткени маалым болду. Коргоо органдарынын берген маалыматына караганда болгону 15 гана киши куткарылган. Өмүрү менен кош айтышкандардын арасында жасалма паспорт менен качууга бел байлаган кылмышкер Рыза Чырпыжынын да бар экендиги тастыкталды. Рыза Чырпыжы укук коргоо органдары тарабынан издөөдө жүргөн болчу. Окуянын жүрүшүнөн алдыңкы сааттарда кабардар боло аласыздар. Тиги акмак өлүптүр. Ой сооп болгон тура. Сухандар укту экен муну. Биз деңиз полициясынын кеменин токтотуусун күтүп турганыбызда эч күтүлбөгөн окуя болуп кетти. Кеменин мотор тарабынан өт чыгыптыр. Биздин группа ал жерге жетишип барганда коркунучтуу окуяга туш болушуптур. Болгону 5 киши кутулуп кетиптир. Ал 5 кишинин арасында Рыза жок. Биз ал акмактын кемеге отурбаганын кантип билебиз? Отурбай калышы да мүмкүн. Бир жерде түшүп калган болсочу. Кемеге отургандардын тизмеси бизде. Анан да Рызанын жасалма паспорту ошол тизмеге катталыптыр. Ошол менен бирге камера жазуулары бар. Отурганы даана тартылып алынган, бирок кайсы жерде түшкөнү көрүнбөйт. Кое турсаңыз, мен бир нерсеге ишене албай турам. Рыза чын эле өлдүбү? Денесинчи, таптыңарбы? Группа дагы деле издөө үстүндө. Бирок оңой эмес, маалым болгондой кара деңиз. Ай кудайым, ай балыктарга жем болсо экен. Ошончо каргышым куру кетпептир буюрса, Кудайга шүгүр. Угуп атам Кырхан. Жок албетте. Тергөөчү ушул жерде. Ошону сүйлөшүп атканбыз. Макул, сага кабар берип коем. Макул, көрүшкөнчө. Макул. Анда эшиктеги күзөтчүлөрдү алып кетсеңер болот экен да, коркунуч артта калды дегендей. Жок, алар 1-2 күнгө калышсын дагы. Тынччылыкпы, Жесур? Сен Рызанын өлгөнүнө ишенбей жатат окшойсуң. Тергөөчү бей, ишенбөөчүлүк менен мунун эч байланышы жок. Күзөтчүлөрдүн бул жерде турушунун бизге эч зыяны тийбейт. Тескерисинче пайдасы бар, ошондуктан уланта берели. Дагы бир аз калышсын, жарайбы? Ой, мен чыдай албай калдым. Сүйүнчүнү Кемалга айтышым керек. Кемаль? Кемаль кайдасың? Бул жактамын, үйдүн артында. Кемаль, сага сүйүнүчтүү кабарым бар. Эмне болду? Рыза кармалыптырбы? Андан да жакшы. Кана айтпайсың, жарылып кетем азыр. Өлүптүр. Рыза өлүптүр. Кандайча, чын элеби? Ой, чыдай албайм, ой, Кудай өзүң кечире көр. Токто, кое тур. Кандайча өлүптүр, кандайча болуптур? Макул, мен балдарга айтайын, силер тынчтанганга чейин дагы бир аз туруп турушсун. Биз албетте Рызанын айынан коркок болуп калдык чынында. Ошол себептен менимче бул жерде туруунун кереги жок. Бирок Бир канча күнгө ушул күндөр өтүп кетсин. Макулбу? Мен барайын. Бир жаңылык болсо силерге кабар берем. макул, ушул жерге чейин убара болуп келгениңиз Эч үчүн нерсе сизге эмес. рахмат. Мен сизди узатып коеюн. Эмне болду, Жесур? Азыр Сюхандын жанында айтып анан дагы да тынчын алгым келген жок. Ошого кеп мындай тергөөчү бей. Менимче бул иште бир мандем бардай туюлуп жатат мага. Ишене албай жатам, бирок Жесур, сен бир аз тынчтан. Рызанын тирүү жүргөнүн эмес, өлгөнүнө ишене турган көп себептерибиз бар. Маселе жок. түшүнүп турам тергөөчү. Ушуну айткым келди. Сизге ишенбегеним же маани бербегеним үчүн эмес, албетте андай эмес. Мени жаңылыш түшүнүп албаңыз. Эгер уруксаат берсеңиз, сизге тоскоолдук кылбасам, мүмкүнчүлүк берсеңиз, капа болбосоңуз, мен өз билгенимде ийгиликтеп көрсөм болобу? Макул, маселе жок, болот. Бирок башыңа бале үйүп алба. Жок, камсанабаңыз. Көрүшкөнчө анда. Көрүшкөнчө. Ар балекеттен алыс бол.
ушунчалык бактылуумун дейсиң? Көптөн бери өзүмдү мынчалык коопсуз сезбей калган болчумун. Желкемден оор жүк түштү. Жеңилдеп калдым. Бирөөнүн өлүмүнө ушунчалык кубанаарым оюма да келчү эмес. Жесур, тигиден кутулдук. Кутулдук. Баары артта калды. Ук. Сага жакшы ниетте бир-эки суроо берем. Эгер унчукпай, адам сыяктуу болуп жооп бере турган болсоң, сени урбайм. Эмне керек сага? Рыза төрөгө жасалма паспортты сен жасап бердиңби? Ой, жок. Менин мындай иштерге тиешем жок. Анан көптөн бери Рызаны да көрө элекмин. Анын үстүнө мен андай жасалма паспорт иштери менен алектенбейм. Мен эмне? Чыныңды айт. Чыныңды айт. Сенин компьютериңди карап чыктым, эми курулай аяктан албайсың. Ук, жалган айтпа. Мага эмне кылганыңды айт. Бир-бирден айтып бер, болбосо башыңды дубалга сүздүрө жарып салам. Макул, токто. Кое тур. Тынчтан. Ооба. Паспортты мен жасап бердим. Ал акчасын берди. Эптеп маселесин чечип бердим. Мына ушундай. Кемечи? Кеме. Кемени да мен бүтүрүп бердим. Жакшы. Азаматсың. Көрдүңбү, кааласаң кандай жакшы сүйлөп бересиң. Тиги Рыза төрө. Кемеден балким түшүп калышы мүмкүнбү? Кемеден эмнеге түшмөк эле? Качкын киши мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгармак беле? Анан да бул иш оңой дейсиңби? Кеменин чөгүп кетерин кайдан билмек эле? Сен ал кемеге дагы канча киши жүктөдүң? Рызадан башка кимдер бар эле? Көтөр башыңды, көзүмдү кара. Сыгайып жатам. Ук, сага эч нерсе кылбайм, урбайм. Чындыкты айт. Ооба. Бар. Аты Кая. Бирок Кудай жалгап бал тирүү калыптыр. Азыр ооруканада экен. Баракелде. Кайсы ооруканада? Жүз экинчи бөлмө. Эч нерсе эмес. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Кая Аксуга келдим. Кайсы бөлмөдө экенин карап бересизби? Дароо карап берейин. Ким дедиңиз? Кая Аксу. Бул жерге кирүүгө тыюу салынган. Айым, тынчтаныңыз, суранам. Мен Каян тааныш болом. Андан кыжалат болгонум үчүн келдим бул жерге. Абалы жакшы элеби, сизден сурасам болобу? Денесинин көп бөлүгү күйүп кеттир. Азырынча эсине келе элек. Бир канча убакыт көзөмөлүстө болот. Сизден бир нерсе суранайын, жардам бериңиз, сураныч. Сизге чөнтөк телефонумдун номурун калтырсам, Кая өзүнө келери менен мага телефон чалып кабар берип коесузбу? Эгер ошентсеңиз өтө кубанычтуу болмокмун. Албетте чалып коем, сөзсүз. Алыңыз, бул жерге жазыңыз.
Рахмат. Эч нерсе эмес, жакшы барыңыз. Эшик кандай ачылат? Рахмат. Көрүшкөнчө. Жакшы барыңыз. Келиним. Эмне болду? Табитиң тартпай жатабы? Жок, атаке, жакшы элемин. Дасторконго отургандан бери бир тиштем тамак жеген жоксуң. Мени кара. Сен эми жалгыз өзүңдү эле ойлой бербе, түшүндүңбү? Курсагыңдагы неберемди да унутпагын. Мына жеп жатам. Же болбосо могу күйөө сөрөйүң бир нерсе дедиби дагы? Ойбой, мен эмне кылыптырмын? Жок, атаке, бала бир аз чоңойгон үчүн көп тамак жей албай калдым. Мени кара. Жанагы сандык жабылдыбы? Болбосо көрөсүң менден көргүлүктү. Жабылды, атаке, сарсана болбоңуз. Корхан мага өтө жакшы мамиле кылып жатат. Бул кызды капа кылганыңды экинчи көрбөйүн. Макулбу? Иттин баласы. Мени бетиңерге түкүртө бербегиле. Неберемден өткөн маанилүү эч нерсе жок, түшүндүңөрбү? Кечиресиңер. Бара кел да менин кызыма. Же балакайым, же кой. Кичинекейим менин. Кутман таң, карындашым. Байке? Кутман таң. Биз добуш бергени баратабыз, ошону айтып коеюн дегем сага. Макул, биз да бир аздан чыгабыз. Макул, кечикпегиле бирок. Мехрима хайымды колдоп жанда туралы. Макул, албетте. Үйдөгү абарай кандай? Өтө жакшы буюрса. Чын элеби? Таксин корулда кудум баягысындай эле, ашса ашат, бирок кем жок. Доктор рухий жактан олку-солку болушу мүмкүн деген болчу. Олку-солкулук мурункусунан жакшы отурат. Мейли, чүнчүп кеткенден көрө жакшы эмеспи? Аны жөнгө өзүң кандайсың? Жесур менен элдештиңби? Ооба, өтө жакшы, жалат болбо. Макул, анда көрүшкөнчө. Атаң кандай экен? Жакшы экен. Болгондо да өткөн жума эч нерсе болбогондой жакшы экен. Ой, сезип турам, бүгүн Мехрима хайым утат. Буйруса. Сен паспортуңду алдыңбы? Ооба, алдым жанымда. Айымдар жана мырзалар, шайлоодон көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Жакшы баргыла. Азыртадан эле куттуктайм Мехрима хайым. Рахмат, бирок али эч нерсе чечиле элек. Бирок бизге жыйынтык билинип эле калды. Мен Корлудагы калкы туура чечим кабыл алат деген ишеничтемин. Буйруса, ийгилик сизге. Рахмат. Апа, эмитен эле такшалган саясатчыдай сүйлөп баштапсыз го. Саламатсызбы? Балдар. Буйруса жеңесиз. Буйруса. Добушубузду сизге салабыз. Утабыз. Жесур, кош келдиңер. Кушубак болуңуз, Мехрима хайым. Саламатсыңбы, Сухан? Жакшы болуп калдыңбы? Жакшы, рахмат. Сиз кандайсыз? Чынын айтайын, толкунданып атам. Буйруса баарыбыз үчүн жакшылык болсун. Болот. Мен буга ишенем. Корлуда да баары кимдин ким экенин көрдү. Баары бүт нерсени түшүнүп турат. Сарсана болбоңуз. Эми өзүңөр билгенде бул үчүн аябай жан үрөп иштедик. Кана барып добушуңарды бергиле. Сизге ийгилик. Рахмат. Бар болуңуз. Корханым. Мехримах. Командир болуун эң себеген аскер болбойт демекчи, үнүң заңкылдап бийик чыгып калган го. Албетте, Таксин. Сен менен кылмышкер шериктериң жоголоору менен Корлуданын абасы тазарды. Биз да жеңил дем алып калдык. Атамды көп чарчатпайлы, макулбу? Жүр ата, биз добушубузду берели. Коя турсаң. Мехримах али сөзүн бүт элек айтып алсын. Айтчы гана Мехримах. Ким экен ал менин кылмышкер шериктерим? Мен да эсме салып алайын шылтооң менен. Кимдердин тизгинин кармап турган болсоң, баары чилдей тарады, Таксин. Эң акыркы бооң болгон шаар башчылыгы дагы мындан ары сенден көз карандысыз уюм болот. Мындан ары Корлуда да сенин дооруң бүттү, Таксин, бүттү. Абайлап сүйлө Мехримах, анан айткандарыңа өкүнүп калып жүрбө. Күлкүмдү келтирбечи, Таксин, ол өзүңдү билип ал. Азыр сен минтип күлүп атасың, мейли. Көрөбүз, шайлоодон кийин ушинтип күлө алар бекенсиң. Эшик терезеңди жакшылап бекитип ал, Таксин, себеби Корлуда да биздин каткырыбыз таш жарат эми. Сенден корккон сага окшоп калсын, Мехримах. Сен биринчи утуп ал, анан мен сенин атыңдан Корлудага тамак берем.
Баарыңар уктуңарбы? Укпагандар угуп алгыла. Эгер шайлоодо мен утсам, Таксин Корулуда чарбасында баарыбызды конок кылат экен. Бирок курулай үмүттөнбө Микрим ага, сен утпайсың. Кана Таксин, жөнө ишиңе ийгилик. Мехрим ахайым, алдын ала майлуу сүттүү болсун. Рахмат силерге. Келгениңерге рахмат. Рахмат. Атеке, сиз бөлмөңүзгө чыга бербейсизби? Эс алып алыңыз бир аз. Жок. Бул маскара поздуктун 1 секундунда өткөрүп жибергим келбейт, макулбу? Көрүп отурам ушул жерде. Кош келиңиз. Таксин Корулда мырзалык жагынан да алдыга озуп кетти окшойт. Эми муну баары куттуктоо кечесин өткөрүп берген деп эстеп калышат. А мен болсо бирөө ага адалет жөнүндө бир нерсе айтып коет деп коркуп атам. Эч ким эч нерсе айтпайт. Жахидени жанынан карыш жылба дедим. Урматтуу Корулудалыктар, баарыңар кош келдиңер. Ар бириңерге өзүнчө чоң рахмат айтам. Бүгүн өтө керемет күн болду. Биз Корулудалыктар баарыбыз бир оомдо ырырдадык. Канча жылдан бери тоо артында жашынган күнүбүз акыры келип бүгүн бизге жүзүн көрсөттү. Алгачкы эле күнү романтикадан баштады да сөзүн. Аялдардын колунан эмне келмек эле? Бүгүн силер мени жетекчи кылып шайладыңар. Мындан ары баарыңардын кызматыңардамын. Мындан ары Корулудада такыр башкача жашоо болот. Жада калса Таксин Корулуда дагы дал ушинтип ойлойт. Болбосо биз бүгүн бул жерде топтолмок эмеспиз. Туурабы, Таксин? Баарыңарга дагы бир жолу чоң рахмат. Бар болгула, аман болгула. Таксин, бул жагымдуу кече үчүн сага рахмат. Рахмат. Кааласаң кетели. Жок, мен жакшы элемин, дагы бир аз туралы. Саламатсызбы, Суханайым? Саламатсызбы. Башыңызга келгендерди укту, кайгып кетиңиз. Чоң рахмат. Болгондо да той күнү жаман болуптур. Айым. Баары аман калган үчүн биз шүгүр кылып атабыз. Силер да ошентсеңер жакшы болмок. Жакшы калыңыздар. Угуп атам. Ооба, менмин. Кандайча? Чын элеби? Суранычы, жыйынтыктарды почтама жөнөтүп коесуздарбы? Чоң рахмат. Бар болуңуз. Эмне болду? Бир нерсе болдубу? Кан анализдеримден өтө жогорку даражада уулуу заттар табылыптыр. Ал эмне дегениң? Эмне экен ал? Кимдир бирөө Суханды улантыптыр. Ушундай деген болот, Корхан. Доктор кош бойлуулугумду ошол зат коркунучка койгонун айтып жатат. Суу шишеси. Келиндин бөлмөсүндө күтүп отурганымда суу сап кеткен, бир суу шишеси турган. Ошондон ичкем. Капкага ачык болчу. Ошондон болду экен. Себеби андан башка үйдүн сыртында эч нерсе жеп ичкен эмесмин. Мен билгем тиги Рызанын иши. Муну Рыза кылды. Мен анын бул иштен баш тартпай турганын билгемин. Билгем бул ошонун иши. Жесур, өзүң билесиң, полиция ал жерде өтө тыкыр иштеди. Той болгон жерге эмес, Корулдага кире албайт болчу. Өзү жасаган жокмун, албетте. Апамды Салихке өлтүрткөндө балким дагы бир кылмыш шериги бар, балким бир машкеси бар, муну кайдан билмек элек? Мейли дейли, бирок анын тузагына ким түшмөк эле? Баары анын кандай жинде экенин жакшы билет. Карасаңар. Бир киши жалгыз өзү даярданып той болгон жерге чейин кирип келмек беле? Жалгыз жасай алабы?
Сөзсүз түрдө бизди тааныган бирөө жардам берди ага. Мен билем аны. Bülent.